Ukamın қолынан бармайын деп бердім. Bular eng çoğun koy bu yol bol atar. Yol meni köpüre da. Sudan beri öte turgan şu birle köpürö. Birele köpüre. Yok, narjakta da biri var. Ol köpüre dağı avarina. Al köpürenin dağı mısın gerek. Мына жерде азыр 4 билтабыз бар, алам уже 10 сантиметр илешип түшөйүн деп аварий состояниеде турат. Эми ошондо сиздердин өтүнүчүңүздөр жана мектеп боюнча Кудай буйрса маселе жок. Зың кыйган, заңгыраган заманбап мектеп болот. Эми бул жерге көпүрө куруп берет атасыздар да. Көпүрө. Бир маселе ушул. Экинчи маселе кім? Ошо суудун көйгөйү өтө. Анан башка жагы Кудайга шүгүр мектебибиз түшүп атат, башкасы түшүп атат. Өнүгүү жолдо өтө. Айыл өкмөтүбүз өтө сонун иштеп атат. Курулуш боюнча мэрдин орун басары дагы келдими, Шумкарбек Мамашакевич? Жолдор башкармалыгы анда сиздер биргелешип туруп мына көпүрөнүн проектине акча бөлүп, уже проектти жасаңыздар анда. И ошол менен бирге таза сунукун да жасайлы. Өкмөнүн тең долбоорун жасайлы анда. Суу менен көпүрөнү күдүрүп берели. Акчаны табабыз. Акчаны кечээ биз урматтуу президентибиз менен дагы сүйлөштүк. Биз азыр кайдан салык боюнча дагы бир топ долбоорлорубуз бар. Ошодон жылзаке ушул бул жакка биз көпүрө бир. Анан таза суу. Ушу эки нерсенин долбоорун баштаңыздар анда. Эртеңден баштап, эртең менен баштаңыздар анда. Долбоорун жасап, мына активисттер менен Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы, үй тирчилик буюмдары, шаймандар жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт. Hazır mına ol köpür avarinin sostoyanida hazır mektepke dagı bu işte atkan maşlaşu menен ötөт. Buların yüz onda mında salat turgan da şu жактан ötөт да. Жана көргөзмө видеос мына көпүрөдөн өтө албай жаткан. Bu ertең мектеп ачылса, бул жактан айылы балдар кезедилер, балдарга деле коопсуз да. Анан биз ушул жолду жолдорду кеңейтишибиз керек экен. Баягы айтасыздар. Баягы мектеп бүткөндөн кийин мына кыз байракты 50 жол менен келет. Канча километр? Километр чыкпайт мында. 500 метр болсун. Аз мына жерде мына кырсаңыздар мына 10 сантиметрдей турат бул жагына мына жерге чейин. Тот да. Ана күнгө бул жактан ор машина өткөн сайын мына жылып атат мына жака. Мына кырсаңыздар уже мына жерде турат подушкасы. Бул жагы уже даже 10 сантиметр чыкпайт. Аз калып туруп Аз калып. А мына нарак чекесин өзү ел ашар жол менен өзү алып келген. Спонсор өзү. Ол бойлап атып. Азыр мектеп бүткөндү түшүп калсын мүмкүн ошого эртелетиш керек. Мында өтө көйгөйлүү маселе үчүн ошол үчүн чакырдык да. Мындай жөн эле эмес. Мизандын чегинде эле биз. Мизан чегинде карап туруп эле. Ошо мизан чегинде эле. Баягы 5-6 үйлөт да сага. Мамлекеттин жерине дарак эгип алган алар. Наржа биягы дарак экен. Незаконно. Алардын менчиги эмес. Алар өзүнүн ушу менчигине ээ боло берсин. Ушул жерде бир нерсе айтайын. Өткөндө баягы мектепке биринчи арматуралда келип атканда, мээрге фура келип алып, саартан кечке өткөрө албай, мына капоту мына пешенеси менен сүзүп, зор кептеп бир бала өткөрүп кетти бей. Бери караңыздар, эртеге бетон келет, үстүнө плиталар келет, олар келет, булар келет, эми бу менен такыр болбойт да. Ошон үчүн Жылзаке го? Жылзаке. Мага сунуш берип эртерээк кылалы мунучу. Ошондой кылабыз. Десеңиз мына Ош шаары. Могул жерде канча шаар деп айтабыз эми? Шаарга 2 километр тим болду. Шаарда. Сүйлөсөк жөн эле Ош, Ордолуу Ошубуз, Өнүккөн Ошубуз дейбиз. Реалдуулук мына. Реалдуу. Муундай көпүрлөр Кыргызстандын айылдарында калган эмес. жок, туура айт. Алайда дагы, Ат башыда дагы Бар, жакшы. калган эмес мындай көпүрлөр. Жок, заман бар. Ал жакта заңгыраган көпүрлөр. Заман бар. Шаарыбыздагы көпүрлөр бул. Болбойт да Ошо мындай. мукурап барып атабыз да. Мына строительдер мектепти иштетип аткан балдар айта албайт. Айта албайт сизгечи. Булар эми арызданып деп коркот да байкуш. Местный адамдар Түшүндүм аке.
Muhratбаев силердин. Болуптур. Muhratбаев биз акчаны биз беребиз. Акчаны беребиз. Болду, ошондой Кыйын болду. артынан сөз. Биз кечиге барсак сиз такалап турасыз. Элден жардам керек болсо эми чыгып жардам берип турабыз. Şu aytılgan ek iş bitmesin. Boldu. Amin. Caner Bey, Allah kalasa işi ilgili olsun, tanı sak olsun. Bütün işler şu tezahür çeşitleri ki Kudayım sana küçük olsa. Tez arada. Саламатсыздарбы, урматтуу Кермет айылынын тургундары, уруксат берсеңер чогулушту баштай берели. Görüşкөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз жанатан бери айылдарды кыдырып жүрөбүз. Бүгүн шаардык кеңештин сессиясы болду. Абдулла акалар менен аякта сессияда отуруп анан кыдырып жүрөбүз. Эми буюрса элдин маселесин четинен угуп, чечкенге күчүбүздү болушунча жумшап атабыз. Анан ушул Керметодого жана көпүрө, таза суу маселелерин азыр көрүп келдик. Биз эми Улуу Байракта. Анан азыр сиздерге келип атабыз эми. Өткөндө сиз жанагы президентке да суроо берип жүрдүңүз. Азыр эми бир өтө көп эмес, бир эки маселе айтсаңар, мындай чечкенге оңоюраак. Анан кээ бир жерге барганда бир 20 маселе айтып салышат. Уже мындай аябай оор болуп калат да. Мындай чече турган эң актуалдуу көйгөйлөрдү ачып кетти өзү негизи. Эң актуалдуусу. Сейдега, эмне дейсиз эми? Бардығын алдында şu birinci mesele suunu aytат эле. Судан биз аябай кыйналып атабыз, Жанарбек. Мен Ичкен суу? Ичкен суу, ичимдик суу. Мен ушул айылга келгенде 51-жыл ушул жерде жашап атам. Бизге ушул бир кран тартылган. Бирок ал кранда суу сапатсыз, туздуу. Биринчиден, экинчиден ал жалчып чыкпайт бизде. Өйдөдөн эле келбей буулуп калат. Жаз болгондо эле жок. Анан биз азыркы мезгилде биринчи баягы арыктардан ичип жүрдүк, анан кийин эми азыр акылдуу болуп бардыгыбыз, кудук кылдырып алдык. А кудуктар болсо 10 тоннадан 8 тонна чейин суу батат. Bir машина суу бизде азыр биринчи башталганда 1000 сомдон башталган. Азыр 3000 сомго чыкты. Bir машина суу бизге бир айга бала чакалуу үйгө жетпейт. Анан кийин эми пенсионерлер, биз талаада иштегендер, анан бул жерде иштей турган ишкана жок, өзүңүз жакшы билесиз. Көпчүлүк ошко барып келип иштешет. Жол киребиз бар, андайбыз, мындайбыз бар. Чын айтканда, элдин жашоосу анчалык жакшы деңгээлде эмес. Шаарга жакын турганыбыз менен бизде эч кандай коммуникация жок, чынын айтканда. Мына мектебибиз жакшы мектеп болуп калды, эми ушул болсо да курулуп калды. Ушул мектепти иштегенмин мен да, мугалиммин өзүм. Эми азыр ушу сизден суранарым, ушу бизге таза суу тарттырып берсеңиз, ол водовоз коебуз дейт. Водовоз койгон ал бузулду, машинеси келбей коет. Мына балада водовоз минип жүргөн, бир жолда суу ичкен жокпуз булан. Водовозунан чын айтканда. Ошону биринчи маселе катары карап берсеңиз, сизден сураныч. Таза суу боюнча эмне болду жылзыки? Кандай аракеттер бар? Эмне проблема? Бул боюнча таза суу боюнча негизинде эже туура айтат. Бул жерде баягы эсер убакта бир тартылып келген бирден көчөдө чыгат, бирок ол дагы жайында сааты менен берилет, келбей калат. Мындай алыскы айылдарында дагы мындай жолу суусу чечилген да. Чегарлаш айылдарда чечилген. Анан могу ушул оштоп туруп, мен азыр бир тагап шарттарды көрүп, чынын айтканда таң калдым мен. Мындай шаарда өзүнүн бюджети бар, республикалык бюджеттен колдоо бар. Анан эми ошол жак шаарды борборго гана көңүл бурулуп, булар көңүл бургандан биринчи ошо борбордогу маселелерди чечип алалы. Анан четтеги айылдарды деп кийинки калтырып коюшканда көбүнчөчү. Биз эми андай кылбайбыз. Азыр бир көпүрөнү, таза сууну уже дароо колго алдык. Азыр жылдызаке бюджетин эсептегиле. Резервуар суу компаны курсак биз мисалы эрге. Канча акча кетет? Долбоорун жасап баштагыла. Баштап туруп анан ошол жерге зыңк этип куруп, анан элди таза суу. Эжеке айткандай, жана арыктан ичтик. Мына бизде азыр эң көп бизге кайрылгандар азыр бооруму алмаштырам, бөйрөгүм. Ушунун бардыгы ушу суудан да. Ушунун бардыгы суудан. Анан барып көрүнгөн жерден Индияга барам, Пакистанга барам, боорум алмаштырам, бөйрөгүм бар. 1000 сомдон 5000 сомдон сурап жүрүшөт. Ошонун бардыгы ушул туташ проблема да мун. Эми сууну өтө эптелеткилем. Буякта канча тургун бар? 3000ге жакын. 3000ге жакын адамга таза суу бербей койгон болбойт экен. Ушуну эң биринчи кезекте колго алалы. Кызылыштагы айлык өкмөтү боюнча, ошо мал боюнча, атен алкан өкмөтү боюнча бир гана ошо Кермет айылында спорт аянтчабыз жок. Endi men o'shalar mesasin topib, dayrab, to'xtom 26 soatga chiqarib bersak, Giprozemdan pul jeringa to'qo ekan, bo'lmaydi hozir qildi. Башка жер карабайсың.
Бардык жер ошондой да. Тапкан жерибиz баары бирдей болот да. Бирөөбүз бул жерде эмче спортун бербейт. Эми бу жерде футбол ойнойдо тез шарга барып атат балдар. Мектептин жокпу немесе? 10 жыл болду, бир площадыбыз жок. Эми мындайда мектепке курайлы дей турган болсо азыр. Калты конуш ичи болгончо биз эми кечинде келип ойнойбуз десе. Ала бирөөлөргө тоскоол болуп калышы мүмкүн. ойт да, окуйт мектеп. Ошо оңой болмок да, бизге да группаланып, батла группаланып да. Ошону эле Проект неме бар, ошону өзгөртүп берселер болду. Токойдон өзгөртүп койсо Алып болду. баргыла мен жардам берем. Ошону эле болот да бизгечи. Гипроден мен чакырам, анан жардам беребиз. Onu son bulat. Ошондо барайлы О, да. алып баргыла, чакырып чогулушту. Макул эми Рахмат, жакшы. Сулганбадан баштап берилет.